Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Ya Rabbi, bilir Allah'ın biçimini Rabbim. Allah Subhanahu ve Teala nimetlerine şükür olsun. Hurmatlı ağaylar, eceler, tuğanlar, mekendeshler, bu Oroz ayında ayırt günü kimden ayırt geliyorlar? Birinciden Orozalar kabul olsun. Her bir Kırgızstanlıktın üyesinde amançılık, kırgızlık, meleke, yaxşılıklar olsun. Biz buna 3 aydan aşkı çoğu sözlemeyi işlesi başladık. Men oyunca negizden burun birincisini bilmesek, hazır birincisini tanışıp, жаңыдан билишип, ар бирөөбүздүн жакшы жактарыбызды, кемчилик жактарыбызды билип атабызда, ошол себептен мен ойлойм, эң негизги биринчи бир нерсеге түшүндүм. Эгерде биз ушу сыртта жүргөн кыргыздар чиновник болобу, жөнөкөй жаран болобу, ынтымактуу болуп, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди коргоп дегенде, бири-бирибизге жардам берип иш кылсак, ошентип турмушта дагы чогуу жүрсөк, көп нерсе оңолот. Жалпы маанайыбыз дагы, элибиздин дагы келечеги кең болот. Мына бүгүнкү күндө элчиликтин аппараттын жанагындай мурун көп сындарды айтканы иш жасаган аракет кылып атабыз. Дагы эле бирок көп биз аны билебиз. Бүгүндө оңолбойт экен, кээде техникалык жактан, шарт жактан кемчиликтер болот экен да. Бирок бара-бара оңолот деп ишендирип кетебиз эле. Дагы бир маселе, мен эки жолу чыгып турбайын, мен айтып коеюн, буюрса орозо бүткөндөн кийин июлдун аягындабы же ортосунда сиздер менен дагы бир мындай иш чара өткөзсөк, жолуксак, жолугушууда 3 маселени талкууласак. Биринчиден, ушу эмдиги жылы бул Кыргызстандын Россиядагы жылы болот, билесиңер. Кыргызстан и Россиянын Кыргызстандагы жылы болот. Ушул жылды биз кыргыздар өтө маанилүү, өтө жооптуу иш-чараларды жасап пайдаланып калыш керек. Эмне себептен? Бул жөн эле концерт же болбосо бир бизнесмендердин жолугушу болбойт. Бул кыргыз элин кадыр баркын, кыргыз мамлекетинин кадыр баркын, Кыргызстандын лидерлерин кадыр баркын ушу Орусияга таанытып, Орусияга биз даңалансак, мен ойлойм, бул жакшы ар бир өңүр муну сезесиңер. Анткени эгерде биз жалпы коомго таасир бере турган бир иш-чараларды көрсөтүп, коомго бир жакшы маанай түзсөк, албетте силер эмес, мына бул жерде лидерлер отурасыңар. Жалпы жөнөкөй кыргыздын жараны дагы керек болсо ошол полиция кыргызга тиешер астында ойлонуп турат, бул кыргыздар буларга мындай жакшы мамиле кылыш керек депчи. Бул саясий жагдан бир чоң маанайды түзгөнгө биз аракет жасап атабыз бүгүндөн баштап. Азыртан баштап. Ошон үчүн ушуга чакырат элем, 3 тармакта иш алып барсак сиздер менен чогуу. Эми ар бир биздин мыйзамдарды талдап, азыр карап атабыз, силер менен кеңешебиз. Биринчиден ушу
мигранттар менен иштеген бир коомдук кеңеш курсак деп аталат. Ошол кеңешке кирип, сиздер менен макулдашабыз, сиздер менен кеңешебиз. Анткени билесиңер, кээде баягы нааразычылык чыкпаш үчүн баарыбыз кире албайбыз, бирок коомдун өкүлдөрү сыртта калып, бирөөлөр баягы унутулуп, бирөөлөр мындай эме калбасын да, анан иш көп болот. Экинчи тармак ушу маданият боюнча, билим берүү система боюнча, илим боюнча, жалпы коомдук иштер боюнча бир өзүнчө дагы бир уюм түзсөк, аны координациондук кеңешке ийгизби же башка дейбизби. Үчүнчү болсо, албетте бул Кыргызстан бүгүнкү күндө инвестиция муктаж. Ушу инвестиция маселелери боюнча аны дагы клуб дейбизби, кеңеш дейбизби, дагы 3 тармакка бөлүнүп иштесек. Негизги биздин максат бул бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди жардам берип, жалпы Кыргыз эл үчүн, Кыргыз мамлекет үчүн кызмат кылсак дегенде. Эми элчилик саны башка элчиликтерге салыштырмалуу көп болгону менен баары жетишпейт. Мына консульский биздин отделды байкап атасыздар. Мен контроль, даже видео камералар коюп койгонбуз, дагы жаңыларын жакын күндөрдө орнотобуз аятачы. Азыр акыркы мына 3 айда почти 2 есе өстү. Кайрылган элдердин саны. Жумуш 2 есе көбөйдү. Бирок биздин сотрудниктер баягы эле саны менен жүрөт. Ушундай техникалык бир мүчүлүштөр, кыйынчылыктар болуп атат. Инвестиция маселеси боюнча айтсак, ажерде дагы көп иштер бар. Азыр мына баягы чоң мамлекеттик проекттер боюнча мамлекет өкмөт аралашып бирок биз негизги упор ушу чакан жана орто ишканалар. Ушуларга силердин жардамыңар керек, силердин касыккандар. Мына бутта туруп калгандар көбүнчөсү жерде отурасыңар. Ушу жерлерге, райондарга, областтарга, айылдарга инвестиция тарткандар. Же болсо бир совместный предприятие курасыңарбы? Биз Россия тарапындагы тартып, силер менен тааныштырып, силер менен бир мындай ыкмаларды пайдаланышыбыз керек да. Энчи катарында күнү-түнү ишти мамлекеттин тагдырын, элибиздин тагдырын, ушу Россияда иштеп аткан эмелерди тиги ойлонуп, силер менен бөлүшүп коеюн деп атам да. Ушу 3 тармакта силер ойлонуп көрсөңөр дагы өзүңөрдүн баягы уюмуңарда, коомуңарда дагы адистер бар, баягы ойчул, интеллектуалдар бар, ошолор ойлонуп бир ойго келип, анан силерден дагы идеяларды күтөбүз. Силерден дагы сунуштарды күтөбүз. Чогуу ошол сунуштарды жазсак, жакшы ийгиликтер болот деп мен терең ишенем. Эми дагы бир жолу кайталап коеюн, жалпы мамлекетибизге, элибизге тынччылык каалайм, өнүм өсүү каалайм, сиздерге ден соолук, оразалар кабыл болуп, бар болгула, бай болгула, ийгиликтерге чогуу жетелик. Рахмат. Анан Билик байкебиз болсо, биздин эң советский генерал майор Эмилович каалообузду айтып койгуз байке. Силерди барыңарды азыр эгер 3-4 Кыргызстан көпчүлүк 25 азыр мына чоң иштер бар. Ben soğuk kağılan Hurmatlı tuğunlar, bardığınızlarda Ramazan ayınдағы Orozo günümüzdörünün kutuktayım, kut bolsun barыңыздарға. Бүгінгі жалпы елді çoğultup, şunday жақсы iş kılıp жатқан Hurmatlı Mırza elçimizге, жанагынын коллективине, жалпыңыздардын атынан чоң рахмат деп айтып коюуга уруксат этиңиздер. Азыркы элчибиздин айткан
3 маселеси мен да колдоймун. Сөздөн ишке өтө турган мезгил келип калыптыр. Чындыгында 17 жаштан 45 жашка чейинки биздин мыкты кыздарыбыз, балдарыбыз ушу Москвада, Россияда жүрүшөт. Бирок ушуларды ишке тартып, жеке ишкерлер бар, таланттуу жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар. Ушуларды уюштуруп, мамлекеттик деңгээлде ишке тартсаңыз, биз жардам берет элек. Бул абдан жакшы идея. Анан бардыгыңыздарга Ороз айында ыйман, адамгерчилик, элибиздин аман эсен болсун, мамлекетибиз гүлдөп өнүксүн. Биз талаада жүргөндөр бардыгыбыздын тапканыбыз өзгө буйрсун. Үй бүлөңүздөрдө аманчылык болсун, ден соолук болсун, жерибизде тынчтык, элибизде аманчылык болсун. Эми дагы эле иш маселесине келсек, кечээ айтып өткөн жогоруда сөздөрдүн бир тармагын, мисалы үчүн илим билим тармагында буга чейин деле ушул жерде илим билим тармагында иштеп келаткан бир топ чоң жамаат бар. Алардын негизги максаттары ушу элге элчилик тараптан колдоо таап, жакшы иштерди алып баратышат. Мындан ары деле ошол топ жоондоп, Кудай буйрса, жана сиз айткан бир тармактын бирин өздөрүнүн салымын кошот деген үмүттөбүз. Ошол менен бирге мына бүгүнкү элчилик тарабынан кенен дастуркан чаап чоң жамаат чогултуп ооз ачып аткан жакшы жишан деп ойлойм. Бул колдоого айлана турган, Кудай ыраазы боло турган иш-чаралар өтүп атат. Мен ойлойм ушул жердеги отургандардын баары жок дебесе керек деп мен айткан сөзүмдү. Ошол учурда мына өкүлчүлүктүн, дин өкүлчүлүгүнүн азамат жигиттер отурат. Өткөндө бир эки жолу ооз ачып отурганда бул жигиттер келип, мына азан айтканды тейлеп койгула, намаз окуганды тейлеп койгула дегенде, бирөө жигит айтып атат, биз бу жерге конок катары чакырылып келдик эле деген сөздү айттым. Мен айттым анда, Ороз айында силер конок эмессиңер, силер кызматтын үстүндөсүңөр. Силер ошол нерсени тейлей турган азаматсыңар деп айтып атам. Ошол эле учурда буга чейинки көптүк элчилик менен мына бердеги кыргыз эли менен элчиликтин ортосундагы мамилелерди карап келсек, мына ушул өкүлчүлүк тарабындагы жигиттердин жасалган иштерин айткым келет, ыраазы болуп. Себеби баарыбыздага маалым, ар жылы мына Мавлид деген жана башка иш-чаралар өтүлөт. Ошол иш-чаралар өтүп жатканда, ошол залга 6000ден ашык залдарга эл батпай, белек талаш болуп калган заманга келдик. Муну мен ойлойм, биздин саясатчылар да мынча жамаатты мынча элди чогулта албайт. Бул деген сөз жакшы жишан, себеби ошол өкүлчүлүккө барган жаштарыбы, кыздарыбы бардыгы ыймандуу, жаман жолго барышпайт, жүзгөн баскан түгөн түз иштегендерди үлгүлүү ушул жагын колго алсак деп ойлойм. Ошол учурда мындан бияка дагы ушундай бир чоң жыйындар болсо, маанилүү маселелер болуп калса, ошо элчилик тараптан, ошол өкүлчүлүк тараптагы балдарды унутпай чыгарып турсаңар. Ал эми ошол өкүлчүлүктөгү балдарды дагы айтам, чоң жыйындар өткөзүшөт. Башкалар болуп калат. Кээде айтып калам, эмне үчүн силер өкүлчүлүктөн адамдар чыгарбайсыңар? Ошондо эл менен мамлекеттин, бийликтин ортосундагы карым-катташ бекем дагы, тыгыз дагы болуп, элдин маселесин көйгөй четинге жакшы шарттар түзүлөт деген үмүттөмүн. Мындан буяка мен ошондой ишенимди айткым келет. Ушул эки өкүлчүлүк менен бийликтин ортосундагы мамиле мындан ары күчөйт дагы, тыгыз байланыштар чыңалат деген үмүттөмүн. Бүгүнкү жыйын ушуга күбө болуп турат. Дагы бир жолу орозуңуздар кабыл болсун, ыйманыңыздар бекем болсун. Амин. Кыргыз элинин намысын тун көтөргөн аксакалыбыз Ороз ата. Бул Ороз атаны биз акырында ата берсин деп ниет кылып отурабыз. Ороз атага бир кол жаап койбойлубу? Ороз ата. Other
Bata kim beredi bata? Azire bu. Bardak. Bunday gel. Ayaz zaman tamam. Bunday gel. Moskva şahrındagi atайын Kırgız bordoşları üçün kurulup жатқан Раменск районундағы мечитке болгон ошондой эле мээрим үйүнө болгон кайрымдуулук жарамазандын арты менен баарыңыздарды бүгүнкү ыйык орозоңуздарды куттуктап келип отурабыз. Сиздердин алдыңыздарда Москва шаарындагы маданий тармагындагы чыгармачыл топ Рамазан айындагы ыйык күнүңүздөр менен куттуктап, орозоңуздар кабыл болсун деген жакшы тилекти айтып
Мусулман бир туугандар, анын ичинен өзгөчө мына ушул жерде башы бириге отурган жалпы кыргыз боордоштор, кыргыз мекендештер, бүгүн алдыңыздарга биз мына ушул кайрымдуу Рамазандын аты менен келип отурабыз. Рамазан айындагы ар бир жакшы тилектерди Алла Таала кабыл кылып, туткан орозоңуздарды, максатыңыздарды Кудай орундаткан болсун. Дайым жакшы күндүн, жакшылыктын, кубанычтардын гана күбөсү болуп жүрүңүздөр. Деги эле бөтөн жерде жамандыктан, бөөдө кырсыктан алыс болуп, дайым иштеген ишиңиздер ийгиликтүү болуп, аманчылыкта, жакшылыкка жарашып жүрүңүздөр дейли. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Дайым жакшы тилектер, жакшылыктар коштоп жүрсүн. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, агайынелер, жана достор. Арыбаңыздар, кымбаттуу апалар, биздин төрдө отурган бул жактагы эжелер жана карындаштар. Мен бүгүн аябай кубанып турам. Жана жогоруда Эгемберди агай айтып кеткендей, бүгүнкү Оода шаар кечеси өзгөчө. Анткени бүгүнкү Оода шаар кечени тигил фонд же бул диаспора же дин өкүлчүлүгү же бул ишкер эмес. Биздин кыргыз мамлекетибиздин Россия жергесиндеги расмий жана эң арым укуктуу элчиси биз сыйлаган агабыз Алипбек Тишенкович өзүнүн инициативасы менен биздин Кыргызстандын, менин билишимче, Кыргызстандын элчилиги ушул Москва жергесинде биринчи жолу ушундай расмий түрдө Оода кечесин учуруп жатат, менин билишимче. Алипбек Тишенкович, сиз аябай бир Москвадагы кыргыздардын тарыхында, кыргыздардын салт санасында аябай сонун бир эсте каларлык, аябай бир сооктуу, эгер мусулманча айтып болсо, бир чийирди баштадыңыз деп айта алам. Анткени эмне үчүн? Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: менин кайсы бир үммөтүм бир жакшынакай сүннөттү, менин бир сүннөтүм унутта калган кезде ошону тирилтип жандандырса, ошол кишиге 100 шейиттин соо берилет деген пайгамбарыбыздын бир накыл кеби бар. Кээ бир элчилер менен сүйлөшкөнүмдө буга чейин дагы ушундай ифтарлар болот, анан тиги Оода шаар деген болот деп айтканымда аябай мындай чурчу деле. Ай, биз деген эми светтик мамлекетпиз, биз деген секулярдык өлкөбүз деп. Анан эми эчтеген эмесмин. Кудай буйрса, сизден кийинки элчилер дагы ушул биздин элибиздин салты болгон ушул Оода шаар кечесин уюштурат деген үмүттөмүн. Алар канча кишиге Оода чырып ушул салтты уланса, буйрса ошонун баарын собусуга тийбекчи. Эми, урматтуу мекендештер, баарыңыздарды үстүбүздөгү биз жашап аткан касиеттүү Рамазан айы менен куттуктайм. Ылайым Кудай Таала ушул орозодо сиздердин өзүбүз үчүн, жерибиз үчүн, бул дүйнөбүз жана акыретибиз үчүн жасаган баардык бата, дуа тилектерди кабыл кылсын. Урматтуу мекендештер, мына төрдө аксакалдар отурат, жогору жакта өзүңөр таанисыздар бардыгын. Өмүрүбүз өтө кыска. Жасай турган жумуш аябай көп. Өзүбүз үчүн, элибиз үчүн, мекенибиз үчүн жалпы айтканда жасай турган жумуш көп. Биз мыйзам боюнча, биздин баш мыйзамыбыз боюнча биз светтик өлкөбүз. Бирок светтик өлкө деген, секулярдык өлкө деген бул бир отоло атеист бол, бир отоло капыр бол, динсиз бол деген сөз эместир деген ойдомун. Анткени биз демократиялык коомбуз. Ошол демократиянын атасы болгон, бешиги болгон Америкада деле ар бир адамдын ишеними, анын ыйманы сыйланат, бир бааланат мындайча айтканда. Анан кээ бир адамдарга ушинтип Оода челек деле бисмилла дегенде эле токтот сөзүңдү, биз светтик мамлекетпиз дейт да. Макул, биз светтикпиз. Бирок светтик бол деген бул сен батыш өлкөлөрү туура ошолордо болуп жаша деген сөз эмес. Мейли светтик болсоң боло кой. Бирок элиңдин салтын, элиңдин маданиятын, каада салтын, үрп адаттын унутпай жүрүү, бул эки жолу светтик болсоң дагы бул парз. Мына биз бүгүн мына жерде ушул ифтарда, Оода шаарда, мынакей мисал үчүн бул жерде азыр маданият өкүлдөрүнүн ырдаган ырлары Рамазанда. Ал Рамазандын ичиндеги бата ниетинде айтылган сөздөр, андан кийин аягында кылган баталар, мисал үчүн, ушунун эмнеси жаман? Ушунун эмнесинен намыстаныш керек? Биз улут болсок, өзүбүздүн ушул сыяктуу
маданиятыбыз менен каада салтыбыз менен улутпуз. Маданияты жок, үрп адаты жок, каада салты жок, улуттун келечеги жок. Ошондуктан Алибек Ишенкович ушунча моунча кишинин башын бириктирип, ушул жерге биздин бир элибиздин бир маданиятын жандандырып отурасыз. Бул аябай сонун кубанычтуу бир көрүнүш. Кудай буйрса бул нерсе уланат деген үмүттөмүн. Жогоруда айтып кеттим, өмүр кыска. Эми бул жерде жаштар азыраак экен, көбүнесе улуу өкүлдөр отурат. Ошондой болсо деле айтып кетейин. Кудай Таалам кыяматта бизди жалаң гана эмне үчүн намаз окуган жоксуң, эмне үчүн ороза кармаган жоксуң деп гана сурап албайт. Мен сага баланча жыл, 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл өмүр бердим, убакыт бердим, ден соолук бердим, мүмкүнчүлүк бердим, билим бердим. Эмне үчүн сен өз өлкөң үчүн иштеген жоксуң, эмне үчүн мамлекетиң үчүн мээнет кылган жоксуң деп дагы сурайт. Эл үчүн, мамлекет үчүн, мекен үчүн жаныңды курмандыкка чалуу жакшы нерсе, чолпо майшасынан, зокко бокорону тосуп. Бирок эл үчүн жашоо андан дагы жакшы. Анын үчүн эл үчүн жашаганда, сен ысыкка күйөсүң, суугуна тоңосуң, uykudan kalasın, açıkta kalasın, joğa kalasın, oşonun bardığın sen mekeni üçün çıdaysın. Demek mekeni üçün yaşao, andan daha jakşı. Oşonduktan barыңыздарды мекен деп жүрөгүз соуга мен чакырат элем. Жанагы бизде бир акындардын бири айткан экен, кыргыз деп келем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деп. Биздин жүрөгүбүз кыргыз деп өтүп согулсун, ошондой адамдардын болууну ушул айдамен Кудай Таала деп келет эле. Бир кыргыздын орто кылымдардагы бир ойчул мынтип айткан экен. Армансыз 1000 жыл жашасаң, акыры бир күн өлөрсүң. Алладан качып кутулбайт, айла жок, колго түшөрсүң деген экен. Колго түшөбүз бардыгыбыз эртедир кечтир. Бирок Кудай Тааланын алдына барганда, жараткан мен элим үчүн, кыргыз элим үчүн, кыргыздын маданиятын, салтын сактайын, өнүктүрөйүн деп, мен моундай иштерди кылдым, мекен үчүн моундай иштерди кылдым деп бир бетине тута турган бир жумушубуз болсо, Кудай буйрса биз өкүнбөйбүз. Ушул жерде бүт диаспора өкүлдөрү, коомдук уюмдар, ушул жерде Москвадагы мекендештердин арасында тандалып, биргелип, элим жерим деп жүргөн биздин азаматтар, ижыгарнактар отурат. Кудай Таалам баарыңыздардын орозуңуздар кабыл кылсын. Ылайым оорубаңыздар, элибиз менен журтубуз менен дайыма аманчылыкта, молдукта өмүр сүрүүнү Кудай Таалам насип этсин. Дагы бир жолу рахмат, орозуңуздар кабыл болсун. Пусть Аллах примет ваш пост, ваш ибадат, ваши молитвы. Я хочу сегодня несколько слов сказать, может маленький насихат для тех, кто помоложе, для тех, кто постарше, надеюсь, меня просто поддержат в этом. Как вы отнесетесь к тому, если кто-то вам скажет, что он без вашего ведома положил на ваш счет в банке $1 миллион? Что вы скажете про этого человека? Он тайно положил на ваш счет в банке $1 миллион. Что вы скажете по поводу этого человека? Кто-то ошибся? Но ошибки нет. Положили на ваш счет $1 миллион. Так вот, я хочу сказать, если такое возникло, пришло $1 миллион, и оно на вашем счету лежит. Я хочу сказать, что в Рамазан Всевышний дает возможность каждому из вас положить на счет друг друга $1 миллион в ахират. Как это происходит? Это месяц, который наполнен милостью Аллаха. Милостью Аллаха. Что такое наполнен милостью Аллаха? Это означает следующее. Когда вы целый день поститесь, а потом читаете дуа в конце вечера, это дуа Всевышний обязательно принимает. Обязательно принимает. Это значит, вы не торопитесь покушать, когда вы закончили. Вы лучше дуа как следует прочитайте. Вспомните всех своих бабушек, дедушек, маму, папу, братьев, родных в этот момент. Это самое золотое дуа, которое есть. И ваши родные и близкие, которые далеко находятся, в этот момент получат от вас больше, чем $1 миллион в этот момент. Аллах дает вам такую возможность. Вот это дуа никогда не забываем. Посмотрите, какой сегодня чудесный вечер. Ваше превосходительство, посол, устроил нам чудесный, шикарный такой вечер. Он сегодня заработал много, несколько золотых дворцов в раю он заработал сегодня. И если каждый из вас прочитает ради него и хозяев этого заведения, Мадалиевых, которые предоставили гостеприимно вот этот вот зал, каждый из вас ахира получит несколько золотых дворцов через ваши дуа. Читайте дуа друг за друга и за нашего посла.
который пригласил нас всех, накрыл наши щедрые столы ради того, чтобы мы разговелись, и когда будем разговляться, мы и за него, и за его семью, и за его родных и близких тоже прочитаем дуа. И эта дуа тайно положит на его счет больше, чем $1 000 000. Он даже знать об этом не будет, потому что ваши дуа принимаются все. В далеком кыргызском селении жил один шейх. И этот шейх был очень известный человек. Он был известен тем, что он щедро угощал всех гостей. У него было много скота, и кто бы ни приходил, он обязательно резал скот, обязательно зарежет и щедро накормит любого гостя. Но был у него один грех. Никто не мог понять, почему он так поступает. Он некоторых гостей избивал. Один другой шейх услышал, говорит, как это? Он такой щедрый человек и избивает своих гостей. Это как? И он решил сам проверить. Он приехал к нему в гости, тот его накормил, зарезал барашка, накормил, стол накрыл большой и уже уехал домой. Потом вспомнил, зачем приехал, он вернулся и говорит, уважаемый шейх, правду говорят, что ты своих гостей избиваешь? Он говорит, правду говорят. А за что ты избиваешь своих гостей? Он говорит, Аллах дал мне возможность получить за счет моих гостей большой берекет. Когда гость приезжает, то, что я со стола беру, в рот своего гостя кладу, я получаю берекет большой. Когда я за своим гостем ухаживаю, ноги ему мою, на стол накрываю рядом с ним, я получаю большой берекет. Я, говорит, избиваю тех, которые у меня этот берекет забирают. Я им говорю, пусть не хозяйничают. А если они хозяйничают, я их избиваю, потому что они отбирают у меня тот берекет, который дал мне Аллах. Мы сегодня не будем ничего ни у кого забирать. И наш уважаемый хозяин, наш уважаемый шейх этого сегодня вечера, посол, его превосходительство, не будет нас никого избивать, надеюсь. Мы не заберем у него этот берекет, который Аллах ему дал. Больше того, мы даже заработаем от него этот берекет. Очень важно, что нам Аллах дает в этом месяце, что такое, что очень важно для нас всех. Вот посмотрите, мы когда приходим в судный день, в Ахира, и чем нас испытывает Аллах? Он говорит, сират аль-мустаким, нужно пройти по мосту, который тоньше человеческого волоса. Кто из вас может пройти даже по палочке, ровно, не упасть ни право, налево? Кто-нибудь может пройти? Если это нужно пройти большое расстояние, мы обязательно будем покачиваться, раскачиваться и, может быть, даже падать. А в судный день, мы когда придем, каждый из вас, находящийся здесь, должен будет пройти по сирату. Вы уверены, что вы не упадете с этого моста? Никто не уверен, но мы надеемся на милость Всевышнего. Хорошо. В этот месяц Аллах дает нам возможность встать ровно, исправиться. Если мы за год согрешили или еще что-то сделали не так, Аллах говорит вам, в этом месяце ты встанешь ровно. Тот, кто был горбатый, встанет ровно. И мне кажется, что для нас это счастье. Представьте, если вы были горбатый, хромой, и вдруг стали прямой и пошли по этому мосту. Это большая милость Аллаха. Я еще раз поздравляю нас всех за то, что Аллах дал каждому из вас возможность дойти до этого месяца и получить его милость Аллаха. Это большое, большое счастье. Мой отец умер у меня на руках 1-го Рамадана. Он уже был при смерти, но я благодарю Аллаха, то, что Он дал ему возможность умереть 1-го Рамадана. И мы 1-го Рамадана каждый раз делаем ему мавлид дома, читаем ему Коран. Для всей нашей семьи это большой берекет был. Я хвалю Аллаха за то, что это произошло. Я всех поздравляю за то, что мы пришли в Рамадан, за то, что у вас на счету, у каждого из вас больше, чем $1 000 000. Вы щедро раздавайте всем своим родным и близким. Аллах не делает ваше богатство меньше. Каждый из вас здесь миллионер находится. Делитесь щедро со своими родными и близкими. Дуа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا محمد ربنا بugünede basıp жүргөн бүткүл дүйнөдө мусулмандарга хидayat бергине алфи Аллахым жаман несилден сактагын жана ушул бир ай болуп туткан орозолордун баардыгын кабыл кылгын Аллаху алеймин. Саллаллаху таала аля хайр халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Hazretleri, hocalarında yönde bir ayıp etsem bu kişiler ancakında bir Moskva'da yaşayıp Moskva'da birinci kafelerde olup açıp yetim gençlerine yardımdan yardım verip özlerinin kolundan gelişince Kırgızistan'a investisiya kılgan adamlar. Oşul adamlar bir turguzup durup bir bölüp başlayıp Fuaş Banke, günlerince durup başlayıp onlar bir bolca koydu. Kırgız eli bayım olsun. Allah Xuda tileyinlerdi versin. Elde yurtta tinçlik bolsun. Yerde tinçlik bolsa Aksakaldağı sağıma bugün rahmat bizden Pasolga gelip bizi çakırıp oturup kança olgandan keyin ынтымақты жерде ырыс бар дейт. Ынтымақты болгула. Бириңерге аксакалга жандарга жардам бердилер. Элдин журттун тынччылык болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ушул жерде отурган баардыгыңар бай болгула. Чөнтөңөр толгон акчаңар болсун. Кудай тилегиңерди берсин. Амин. Аллах